Азыркы бийлик сунуштап аткан конституцияга кантча ойлойсуз? Маселен, мен мындай пикирдемин да, ошо Кыргызстандын конституциясы бул кыргыз элинин рухуна жараша жазылыш керек депчи. Анткени себеби кыргыз эли эркиндикти сүйгөн эл. Кыргыз эли азаттыкты сүйгөн эл. Кыргыз эл эч качан мындай багынып кул болбогон эл да. Биздин гимнибизде деле айтылып турат го, өз тагдырың колуңда депчи. Ар бир адам өз тагдыры, өзүнүн турмушу бардыгы өзүнүн колунда. Бийликтен бир эле талап бар да адам үчүн. Анын укуктарынын сакталышы, мыйзамдын үстөмдүүлүгү болушу. Эч ким эч кандай ачык сүйлөгөн үчүн, өз пикирин билгизген үчүн куугунтук талбашын камсыздоо үчүн, бийлик элге мындай жоопкерчиликтүү болуш үчүн. Эми жоопкерчилик деген жооп деген сөздөн да. Жоопкерчиликтүү ачык, коомубузга ачык болуш үчүн. Мына ошондой духта, демократиялык духта биздин конституция жазылыш керек. Ал үчүн биздин коомубуздун ар кайсы бөлүгү, ар кандай пикирдеги жарандарыбыз бардыгы катышыш керек да. Коомдун бир бөлүгүн бөлүп салып, анын экинчи бөлүгү мындай бекинип отуруп алып жазган бул болбойт да. Бизде Кыргызда жакшы макал бар да. Айтып кылган иштин уяты жок дейт да. Бизде бүгүн айтпай эле көп нерсе кылынып калып, анан факты катары көрсөтүп коюп атат. Бул Кыргыздын нагыз принциптерине жатпайт. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Мен ошондуктан ойлойт элем, биз кыргыз эли үчүн, элдин мүдөөсү үчүн, кыргыз элинин бардык ар кандай ой пикирдеги жарандар бардыгы чогулуп, кеңешип, анан бир пикирге келишибиз керек. Негизги принцип бул конституция жазылса дагы кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн 5 жыл үчүн эмес, 10 жыл үчүн эмес, кылымдар үчүн жазылган конституция болуш керек. Эгерде биздин саясий лидерлер тарыхта мындай ачык айкын чыныгы лидер катары калам деген болсо, 5 жылдан кийин аны конституцияны өзгөрттү деп мындай күнөөлөбөс үчүн мына ошондой процессти ачыгын айкын өткөрүшүбүз керек. Сиз өзүңүз тарыхчы эмессизби? Эми ошол азыркы конституциянын долбоорунда улуктук, баалуулуктар өзгөчө мааниге ээ деп айтып келишти. Экинчи жагынан тарыхыбызда өз орду болгон курултай боюнча дагы өзүнчө берене бар экен, ошондой институт киргизиш керек деп айтылып жатат. Бул боюнча оюңуз? Маселен мындай да, кыргыздардын тарыхында хандарды көтөрүү болгон. Бирок ал хан эч качан диктатор болгон эмес. Ал хан эч качан өзүнүн пикирин элге таңуулаган эмес. Анын алдында 70 аксакалдын, 70 уруунун аксакалдын алдында кеңеш аркылуу, ошондой курултай аркылуу чечишкен. Ал курултайдын чечиминен алыс кете алган эмес. Бүгүнкү бизде жаңы заманбап заманда жашап атабыз да. Бизде эми курултай биздин жогорку кеңештин аталышын деле курултай деп атап койсок болот. Бирок биздин проблема ошол жогорку кеңеште курултайды ачык айкын мындай айкындык принциптер менен шайлай албай келе атабыз да. Анан эң артында эле конституция, мыйзамдарыбыз бизге туура эмес имиш болуп калып атат да.
Ошол себептүү эми биз мындай кыргыз деген кыргыз ал ачык болуш керек. Жүрөгүндө дагы, сүйлөгөн сөзүндө дагы эч качан бирөөгө кошомат кылып, биз азыр көрүп атабыз да канча деген мындай ар кандай саясатчымын деген кээ бир журналисттер бардыгы ушундай бир тараптуу камчы чапканчы. Биз качан мындай эл үчүн, элдин ушу ыйман да мындай көкүрөктөгү биздин намыс үчүн камчы чабабыз да. Мен ойлойм ушундай принциптерди чабуу менен гана биз мындай өзүбүзгө арык сала алабыз да. Маселен. Акыркы суроо болсун, азыркы бийлик коррупцияга күрөшүүдө так ошол конституция мындай жолтоо болуп атат, ошол үчүн деп айтып жатышат да. Сиз буга кошуласызбы же жокпу? Коррупция менен күрөшүүгө буга чейинки бийликтерге эч ким жолтоо болгон эмес. Бийликтин баары колунда болду. Негизинен биздин проблема бул багы илимге негизделбеген, чоң илимий анализдерге негизделбеген чечимдерди чыгаруу. Ошол кээ бир чиновниктердин каалоосу менен кошоматчылыктын негизинде да. Ошо мен билбейм, кыргыздарда мындай деги эле кыргыздын эр жигиттеринде мындай кошоматчылык деген жок эле да. Ханга болсо да тике айтчу эле да мындай маселелердичи. Мына ошондой тике айткан кишилердин азайып баратышында да. Же болбосо сен тиги тараптасың, же болбосо бу тараптасың. Эмне үчүн биз ачык айкындыкты айта албайбыз? Эмне үчүн биз өзүбүз үчүн, эл өзүбүз үчүн, эмне үчүн биз өзүбүз үчүн бийликти иштете албайбыз? Биз өзүбүз кыргызстандыктар мына жарандар үчүн иштеген бийликти алып келишибиз керек да. Аларды камчылашыбыз керек да. Алардан сурашыбыз керек да. Эмне үчүн андай бийликти биз түзө албай келебиз? Анткени себеби Кыргызстанда кошоматчылардын саны көбөйүп кетти. Өтө көбөйүп кетти кошоматчылардын саны. Азыркы бийликтин дагы жанында көбү нерсе дейсизби? Эми албетте азыр мындай куча менен кетет да кошоматчыларчы. Мындай орусча айткандачы. Туурабы? Андай эмеспи? Эч ким айта албайт да андай эмес деп. Көрүп атпайбы бардыгын? Бирок ошолор кошоматчыланбай эле мындай ачык эле айтпайбы? Бизге Кыргызстанга ачык бийлик керек. Айкындык керек, элдерге жашоо керек, ар кимдин турмушу оңолуш керек. Ошолорго ылайыктуу бийлик түзүп беришибиз керек депчи. Туурабы? Биз ошол эле конституциянын автору ким экенин биле албай жатпайбызбы? Эч ким жоопкерчилик да жок да бул жердечи. Мен ошон үчүн айтып атам да, баягы айтып кылган иштин уяты жок деп бекер макал бар да. Ар бир нерсени биз мисалы коңшу менен дагы, ошол коңшу менен бир маселе чечерде дагы кой айтып коеюн, уят болот деп ушинтип чечебиз да. Эл менен болгондон кийин мындан да чоң маселе болуп атат да, элдин тагдыры. Ошондук бардык маселелер ачык айкын чечилиш керек да.